Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинде живопись сүрөтчүсү Рыскул Амановдун 80 жылдык мааракесине арналган жеке көргөзмөсү болуп өттү. Самалка кала тургундары, жаш студенттер жана чыгармачылык инсандын талантын баалаган кесиптештери катышты. Рыскул Амановдун 80 жылдыгына карата живопись көргөзмөсү ачылды. Бул көргөзмөгө биз былтыртан баштап даярдык көрүп баштадык. 2021 жылы Рыскул Аманов өз демилгеси менен Оштогу көркөм сүрөт музейлерине чыгармаларын белек катары тапшырды да, анан биз ошол кылган белегинин урматына, андан тышкары бүгүнкү ушул юбилейдик жылына карата биздин музейде сөзсүз көргөзмө ачсакпы деп ойлодук. Аларды көрсөткөнгө ушул көргөзмөнү ачтык да. Рыскул Аманов Борбор каладагы Сүймөн Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайын бүтүргөндөн кийин Ош шаарына жолдомо менен келип, өнөрканаларда иштей баштаган. Ошол жылдар аралыгында таланттуу сүрөтчү чет өлкөдө жана республикада өткөрүлгөн көптөгөн көргөзмөлөргө катышып, өзүнүн чыгармаларын тааныта алган. Жолун тапкан киши болгон да, өзүнүн баягы сүрөт студиясындагы сүрөтчүлөрдүн ар бир сүрөтчүнүн өзүнүн мындай техникасы дейт, почерки болот да баягы. Кай жерде болбосун, республикалык көргөзмөдө болобу, аты жазылбаса дагы көпчүлүк сүрөтчүлөр келүүдө баягы кимдин чыгармасы экенин дароо эле таанып билет да баягы. Мына ошондуктан бул киши ошол чыгармалык чөйрөдө өзүнүн чыгармасы менен таанымал болгон сүрөтчүлөрдүн бири болгон да. Кыл калем чебери көбүнчө пейзаж жанрында иштеп, адамзат себепчи болуп жаткан жаратылыш трагедияларын өз сүрөтүндө чагылдырууга аракет жасаган. Мындан сырткары сүрөтчүнүн эмгектеринин арасында Ош шаарына арналган картиналарды да көрүүгө болот. Союз мезгилинде да, СССР мезгилинде атайын көбүнчө мындай тематикалык иштер боюнча да көп тартканда, өзүнүн жашаган жерлери, ветеран согушка катышкандардын портреттери, колхозчулар, Ош шаарынын көрүнүшү, Сулаймантоонун көрүнүшүндөрү өзү Аравандан болот. Аравандын жанагы жүгөрүлөрдү тарткан бир иштери бар. Аз бул жерде эмес, бир жакта экен. Укмуш бул дүйнөлүк деңгээлдеги иштерди жаратканда бул киши. Рыскул Амановдун 80 жылдык мааракесине арналган көргөзмө аталган сүрөт музейинде бир нече күн бою искусство сүйүүчүлөрүнө тартууланат. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.